Биздин жашообузда ийгиликке, тынчтыкка, сүйүүгө жол бербеген бир ички тоскоолдугубуз бар да. Бул таарыныч. Менимче азыр мени көрүп турган ар бир адам бирөөгө таарынычыңыз барбы десем, жакшылап эгер чынчылдык менен жооп бере турган болсо айтат болуш керек, албетте таарыныч бар деп. Алгач өзүм тааныштыра кетсем, мен дипломдуу академиялык билими бар психолог Сейил Калдыбаева. Кыргызстандан сырткары Германияда, чет өлкөдө да билим алып келгем жана 14 жылдан бери практикалык психолог болуп саналам. Көптөгөн кардарлар менен иштешип, андан сырткары көптөгөн жеке курстарды иштеп чыгып, айтор кыргыз элимдин аң сезиминде өзүмдүн салымымды кошуп келе жатам десем жаңылышпайм. Таарыныч бул өзүң уу ичип алып, анан душманым качан өлөт деп күткөнгө барабар деген экен атактуу саясатчылардын бири Нельсон Мандела. Чындыгында таарынган адамдын көбүрөөк өзүнө зыян. Биз ойлойбуз, мен таарынып атам, ушу таарыныч менен экинчи мени таарынткан адамды жазалап атам деп ойлойбуз. Бирок билесизби? Бизди таарынткан адам жыргап, эч нерсе менен иши жок, беймарал жашап жүрүшү мүмкүн. Таарынган биз азап тартып, таарынычтын аркасынан ден соолугубуз талкаланып, бүтүндөй жашообузду уландырып, таарыныч бул бардык жашообуздун бардык сферасына каалайбызбы, жокпу таасир бере турган ички тоскоолдук да. Мисалы, таарынган адам күйөөсү менен мамиледе кыйналат, таарынган адам карьерада кыйналат, таарынган адам башкалар менен тил табыша албайт, таарынган адам мындайча айтканда, салыштырмалуу түрдө айтканда, бул эмеге окшоп калат да, жана кирпи. Каяка барбасын, ага карата бир кичинекей эле башкачараак тондоо сөз айтылып калса, же адам бир башкачараак карап койсо, жанагы текенектерин чыгара калган кирпиге окшош болуп калат да. Анан албетте бул жашоосуна бүтүндөй тоскоолдук жаратат. Келгиле, эми негизи эле жашообуздун бул уу кайдан чыгат жана таарыныч каяктан келет, жашообуздун 4 негизги сферасын карап чыгалы да. Биринчи сферасы бул таарыныч биздин жеке иденттүүлүккө кол салынганда. Башкача айтканда, биздин адам экенибизди, инсан экенибизди адамдар жокко чыгарганда, сен ким элең, ким болуп калдың эле, сендей дагы эне болобу, деги эле сени ата деп атаганга болбойт деген сыяктуу биздин социалдык, гендерлик, сен эркек эмессиң, же болбосо ушу башың менен сени ким аял деп айтсын деп биздин керек болсо гендерлик иденттүүлүгүбүзгө башкалар шек келтиргенде жана ушундай сөздөрдү айтканда, бизде сөзсүз түрдө таарыныч болот. Бул таарынычка жол бербеш үчүн биз өзүбүздүн иденттүүлүгүбүздө бекем турушубуз керек. Биздин чөйрөбүздөгү адамдар бизди жокко чыгарып атабы, бизге кандай баа бербесин, бизди ким деп атабасын. Эгер биздин өзүбүздүн ичибизде, урматтуу замандаштар, мен баалуу инсанмын, мен мыкты энемин, мен аракет кылып аткан адаммын деген бекем иденттүүлүк болсо, анда андай сөздөр биздин кыргызча айтканда кылыбызды дагы кыйшайтпайт. Мындайча айтканда, биз таарынбайбыз бул нерсеге. Ошондуктан бул таарынычтан арылыш үчүн өздүк иденттүүлүк менен иштешүү өтө маанилүү. Ал эми экинчи сфера бул биздин жашообуздагы эскерүүлөр. Ар бир адамдын жашоосу өткөн чактан, келер чактан жана учур чактан турат да. Тилекке каршы, менин практикамда көп адамдар, мына кечээ эле бир адам менен сүйлөшсөм, мен корко берем, мен адамдарга ачылгым келбейт дейт. Анан себеби эмнеде деп ойлойсуз десем, ал айтат да, өткөн өмүрүмдөгү окуяларды ойлоп алып эле, ошо келечекте кайталанып калбайбы деп корко берем дейт да. Ошондо элестетиңиздер, өткөн өмүрү менен жашаган адамдар анан келечектен корккондор учур чагын жоготуп коет да. Анан баарынан дагы жаманы эскерүүлөр. Өткөн өмүрүбүздөгү тетиги биз жарык дүйнөгө келип, бала чак, андан кийин жаш курак, өспүрүм курак, анан турмушка чыккан учур, студенттик мезгилдер, айтор ошол жашообуздун ар бир этабына байланыштуу ар кыл окуялар бизди коштоп жүргөн да. Анан ал окуялар албетте жакшысы бар, жаманы бар, кубанычтуусу бар, кайгылуусу бар. Ал окуяларда биздин жан дүйнөбүзгө жакшы из калтырган, терс из калтырган, айтор мындайча айтканда таарынычка алып келген да окуялар болушу мүмкүн да.
Эгер биз өткөн өмүрүбүз менен иштешпесек, ошо эскерүүлөр биздин учур чактагы жашообузга таасирин жок кылбасак, анда биз аксап өтөбүз өмүр бою. Өткөн өмүрүбүз бизге өткөн өмүрүбүздөгү эскерүүлөр, таарынычты алып келген эскерүүлөр биздин жашообузду ууландыра берет. Биз таарынычтан арылыш үчүн өткөн өмүрүбүздөгү эскерүүлөрдүн биздин бүгүнкү учур чакка тийгизип аткан күчүн жокко чыгарышыбыз керек. Андан кийинки үчүнчү багыт бул күтүүлөр. Негизичи билесизби, чыныгы эркин адам бул күтүүлөрдөн арылган адам да. Негизи мен айтып калам да, бул жашоодо качан эркинсиң, качан эч кимден эчтеке күтпөй, бир жаратуучудан, анан бир өзүңөн күтүп жашаганда сен толук эркинсиң да. Антпесе биздин жашообузда көптөгөн күтүүлөр бар да. Атам мындай кылыш керек, апам баландай кылыш керек, курбу кызым тигинтпей койду, күйөөм мынтпей койду. Кыскасы, керек болсо кичинекей балдарыбыздан бери бизди курчаган адамдардын баардыгынан кандайдыр бир деңгээлде күтүүлөрүбүз бар. Тилекке каршы, биз күткөн нерселер дайыма эле актала бербейт. Биз кимден эмне күтпөйлү, алар бизге ушул күтүүлөрүбүздү аткарганга, мындайча айтканда, милдеттүү эмес. Же болбосо мейли ал күйөөм да ал милдеттүү дей турган болсок, ошол сиз күйөөңүздөн күтүп аткан нерсени күйөөңүз берүүгө жөндөмдүүбү деп сурагым келип атат да. Кээде биз мындайбыз да, салыштырмалуу түрдө айтканда, алма бактан өрүк күтөбүз. Же болбосо тикенектүү чөптөн гүл күтөбүз да. Кээде адамда эч нерсе жок болсо, ал эч нерсе бере албайт. Адам эмне болсо жан дүйнөсүндө, сүйлөгөн сөзүнөн, кылган ишинен, баскан турганынан, керек болсо жүзүнөн, денесинин тилинен ошол гана чыгат. Эгер биз өмүр бою күтө берсек, анда өмүр бою таарынып өтөбүз. Анткени биз күткөн нерселер жашоодо тилекке каршы дайыма эле боло бербейт. Дагы бир сфера бул адилеттүүлүк да. Мен аябай кубанам, бизди курчаган адамдардын арасында калыс, адилеттүү, чынчыл адамдар аябай көппүз да. Баалуулуктары ошол нерселер болгон. Бул аябай кубандырат, анткени ошондой адамдар бар болгон үчүн дүйнө бузулуп кетпей, дүйнө мындай орой сөз менен айтканда чирип кетпей сакталып турат да. Ушу силердей адилеттүү, калыс, чынчыл түз сүйлөгөн адамдар бар болгон үчүн. Бирок кээде ушул эле баалуулуктар, ушул эле күчтүү тараптар бизди таарынычты жаратат. Анткени биз өзүбүз адилеттүү болсок, өзүбүз калыс болсок, өзүбүз чынчыл болсок, башка адамдардан дагы ошону талап кылабыз. Ал мендей калыс болбойбу, ал мендей адилеттүү болбойбу, ал мендей чынчыл болбойбу деп, анан ошол нерсе таарынтып бизди аягында өлкө башчысына таарынабыз, саясатчыларга таарынабыз, ата энебизге таарынабыз, калыстыкты, чынчылдыкты издей берипчи. Мен айтарым, бул жерде болгону, бул нерсе сиздин баалуулугуңуз боюнча кала берсин, дүйнөгө ылайыкташпаңыз. Сиз ошол күчтүү тараптарыңыз менен коомго салымыңызды кошо бериңиз жана бул күчтүү тарабыңыз таарынычты жаратышына жол бербеңиз. Анан менден сурап калышат да, Сейил эже, кантип баарын унутуп салсам болот? Баарын унутуп салдырган сыйкырдуу, тилекке каршы сыйкырдуу тырмакчанын ичинде таблетка жок да. Таарыныч бул таарынуу дагы, таарынбай коюу дагы, достор, бул чечим. Мен таарынам деп чечим чыгарсак болот. Же болбосо мен таарынбайм, койчай, ушуга энергиямды, ден соолугумду, нервимди, күчүмдү коротуп эмне кылам, таарынбай эле койдум деген дагы чечим чыгарсак болот да. Негизи кайсы учурда адамда таарыныч болот, ар кандай ситуациялар болот. Мисалы, бизде бүгүнкү күндө эмнелер, жумушта, карьера курууда, биздин жетекчиликтен бир сын пикир укканда, коллегалардан укканда, же болбосо жакын адамдарыбыз көңүл бурбай койгондо, бүгүнкү күндө сатуу учурунда кардар жок, албайм деп койсо дагы, эмнегедир бизде ушундай
тарындым деп толук айтпасак да ичибизде бир жагымсыз сезим пайда болот да. Анткени бул биздин жана жогоруда айткандай 4 сферабызга өзүнүн бир таасирин тийгизди, терс таасирин. Ошондуктан бул достор, жашообузга өзүбүз кожоюнбуз. Чечимди өзүбүз чыгарабыз. Анткени жоопкерчилик өзүбүздө. Эгер биз өзүбүз менен иштешсек, жоопкерчиликти өзүбүзгө алсак, таарынбай жашай алабыз. Бүгүнкү күндө мен жеке практикамда мисалдарды келтире турган болсом, мага ата энесине таарынып келген жарандар аябагандай көп да. Билесизби, ата энеге таарыныч бул биздин бүтүндөй жашообузду уландырат да. Биз бул ата энеге таарынган учурда детская позицияда, баланын позициясында калып калган болобуз. Баягы кичинекей сейил боюнча калган болом да. Анан жоопкерчиликти ата энеге өткөрө беребиз, мындай жүктөй беребиз да. Ата энем күнөөлүү, ата энем минтип койгон, мен азыр ошон үчүн ушундаймын деп. Мен мисалы 47-ге чыктым, ата энемен бөлүнүп кеткениме 30 жылдын жүзү болду деп айтсам болот да. 30 жылдын ичинде мен жоопкерчиликти өзүм алышым керек. Бүгүнкү күндө менин кардарларым арасында аң сезимдүү, ата энесине таарынбайм деген чечим чыгарып, толук эркиндикке чыккан адамдар аябагандай көп. Билесизби, дароо жашоолору плюска кетет, дароо жашоолору оңолгон. Мындайча айтканда эркиндикке чыккан. Эми менин психология өзүм үчүн деген курсум бар. Ошол жерде биз мен киммин деген өздүк иденттүүлүктөн тарта жандын жараттары менен стрессти башкаруу, ата энеге таарыныч, бул жашоого болгон көз карашты түздөө, адекваттуу өзүңө баа берүү, айтор жашообуздун баардык сферасына кайрылабыз да. Эгер сиз мен жашоомду толук түп тамырынан бери ремонттогум келет, мен жашоомо өзүм кожоюндук алгым келет, мен өзүм бийлик кылгым келет, менин жан дүйнөмдөгү тынчтыгымды эч кимдин бузушуна жол бергим келбейт деген позицияңыз бар болсо, мен сизди куттуктайм. Анда сиз мындайча айтканда жеңишке карай биринчи кадамды таштаганыңыз бул чечим. Анан сизге бир сонун жаңылыгым бар. Бул курска азыркы учурда 80% арзандатуу жүрүп жатат. Элестетиңиз, 80%. Катталып жетишүү үчүн төмөн жактагы еще деген ссылканы, шилтемени басасыз дагы, анан бизге WhatsApp'тан жазсаңыз болот. Унутпаңыз, сиз жалгыз эмессиз. Өзүңүз менен иштөө баарынан күчтүү. Эч ким уурдап кете албаган, эч ким зыян келтире албаган жана өмүр бою, өмүрүңүздүн акырына чейин, акыркы демиңизге чейин сиз менен кала турган зор инвестиция. Андыктан чамдаңыз.